Өлкө боюнча ымыркайлардын өлүмү азайганы байкалганы менен энелердин өлүмү тескерисинче өскөн. Алсак өткөн жылы төрөт учурунда 48 аял каза болгон. Дарыгерлердин ага себеп катары энелердин өз убагында ден соолугуна кам көрбөгөндүгүн айтышат. Көбүнчө эмне себептен дегенде кош бойлуу учурунда убагында каттоого турушпайт. Биринчиден, экинчиден же врач тарабынан дайындалган дарыларды өз учурунда кабыл алышпайт аялдар. Ошол себептен ушундай ооруларга чалдыгып калат. Көбүнчө бизде преэклампсиянын оор даражасы менен же болбосо уртуу оор даражасы менен келишет. Аларга эми кардиомагнит назначение болот да. Аны өз учурунда ичишпейт, жүрө беришет. Турмушка алек болуп эле жүрө беришет да, эмнече отуруу врачтын көзөмөлүнөн өтүшпөйт. Кан аз аялдар көп келишет. Алар дагы аз кандуулуктарга алдын ала турган дарыларды беришет эле врачтар. Но ошону дагы өз учурунда кабыл албаганын натыйжасына келип чыгат да көп оорулар. Өткөн жылы Ош шаардык төрөт үйүндө жалпысынан 3511 төрөт кабыл алынган. Алардын 1,7% ара төрөлгөн балдар болгон. Ал эми ооруканага кош бойлуу аялдар көбүнчө кан басымдын жогорулашы жана анемиянын ар кандай түрлөрү менен кайрылгандар көбөйгөн. Адистер бул көрүнүштүн негизги себептери катары кош бойлуулук учурунда өз убагында медициналык текшерүүдөн өтпөй жана дарыгерлер жазып берген дары-дармектерди талаптагыдай кабыл албоону белгилешет. Былтыр бизде 2 ай негизинен перинаталдык борбор жабылып, 2 ай жылдын башында өзү иштедик. Ошол учурда көбүнчө ошол ара төрөлгөн балдардын саны аябай көбөйүп кетти. Ошолорду сактап калыш кыйын болду бизде. Анан көбүнчө кандай балдар чарчап калат дегенде, көбүнчө ошол ара төрөлгөн балдарда бизде проблема болот. Анткени алар аябай ВОЗдун критерийи боюнча алынган да 22 жумадан жогору бардык балдар жашаш керек дегендейчи. 22 жумалык балдар негизинен булар 500 грамм, 600 граммдык балдар. Мындан улам дарыгерлер туура тамактануу, дары-дармектерди дарыгердин көрсөтмөсүнө ылайык кабыл алууну, эненин жана болочок ымыркайдын саламаттыгын сактоо чоң роль ойной турганын айтышат. Мындан тышкары кош бойлуу аялдарга өз убагында медициналык текшерүүдөн өтүп, өз алдынча дарыланбоону сунушташат. Мындай балдар ара төрөлбөш үчүн негизинен эне өзүнө кам көрүш керек. Төрөт учурунда көбүнчө биз статистика мындай анализдеп келгенде ошол көбүнчө кеч учетко турушат. Өздөрүн жакшы карабаган энелерибиз көп, давление болуп, ошол төрөткө жакын, төрөт учурунда эгерде преэклампсия тяжелой степени деп коебуз, ошондой оорулар болуп кетсе көбүнчө энени ойлойт дагы кош бойлуулукту эрте төрөтө алышат. Андай учурда эне ойлонуп дагы балага көңүл бурулбай калат жана ал балдар көбүнчө чарчап калат да. Ошондуктан учетко эртерээк туруп энелер. Анан экинчи орунда көбүнчө бул ВПР деп коебуз, жанакы ВПР деген бул тубаса майыптуулук. Ошол учурларда дагы көбүнчө бизде проблема болуп келет. Анткени көпчүлүк учурда энелер учетко кеч туруп өздөрү, анан УЗИ скринингден жакшы өтпөйт дагы. Төрөлгөн учурда майыптуулук көп болот. Мындай айтканда, эрте прерывать этсе ошол балдар төрөлмөк эмес да. И ошол балдарды дагы көбүрөөк биз жогото алабыз. Эске салсак, 2025 жылы республикада ымыркайлардын өлүмү азайды. Анда өлүм көрсөткүчү 1000 ымыркайга 13,5 түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 4,2%га төмөндөгөнү айтылат. Ал эми төрөттөн 2024 жылы 35 аял көз жумса, былтыры 48 эне каза болуп, өлүм көрсөткүчү 35,4%га жогорулаган. Бегим Аймактазарова, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.